Прием бесплатный, рентген бесплатный. Ondan sırtkары жума күндөрү может азыр келишип удаление, то есть тишти алуу акысыз кылып койгонго аракет кылабыз жума күндөрү. И шул видеону көрүп, шул видеодон келген больнойлорго 30%, может 50%ке чейин скидкаларды кылып беребиз. Тукумсуздук бесплодияларга биз өтө бир жакшы колдонуп, жакшы немелерди, жетишкендиктерди алабыз азыркы мезгил. Малый хирургический операциялар кайсылар булар? Уролог менен совместно бул жерде варикоцелый операциялары жасалат, сүннөт, то есть обрезаниялар обязательно кылынат. Рентген аппараты бар экен мына. Сразу чыгарып, рентгенге тартып, тиштин бардык ооруларын көрөт. Бул жерде гинекологический осмотр жасалат, гинекологический больнойлорду лечение менен алектенебиз. Бул биздин врач, уролог, андролог врачыбыз, лор врачыбыз бар, терапевт врачыбыз бар, и андан сырткары мен хирург, травматолог, ортопед врач болуп эмгектенебиз. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биз Братиславская метросуна жакын жерде жайгашкан кыргыздардын эң чоң клиникасында турабыз туугандар. Клиниканын бардык иш аракеттери, ички көрүнүшү, бир катар жаңылыктары менен бизге Шавкат мырза тааныштырып кетет азыр кеңири. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшы? Жакшы. Кызматтар болуп атабы? Кудайга шүгүр. Элдин кызматында. Кудайга шүгүр, элдин кызматында. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көргөндө эле, киргенде эле өтө приятный, өтө чоң клиника, бүт өзүздүклөр иштейт, колдон келген жардамдарын беришет. Анда бир катар таанышып чыгайлы. Ооба, таанышып чыгабыз. Бул жака. Жүрүңүздөр туугандар. Так, клиникабыздын шартына айта кетсем, клиникабыз жакында эле ремонттон, общий ремонттон өттү. Бул жерде процедурный кабинетте керектүү обследованияларга керектүү анализдер алынат. Анан больнойлор күндүзү амбулаторный келип, керектүү капельница укол дарыларды алса болот. Бул абдан жакшы больнойлор үчүн күндүзү келет, керектүү уколдорду алып кетет. Кийинки кабинетибиз бул эң керектүү кабинеттердин бири болуп эсептелинет. Бул эң жакшы жетишкендик акыркы күндөрдө андрогин деген аппаратты биз сатып алдык. Урологический аппарат болуп эсептелинет. Урологический больнойлорду 95%-тен 97%-ке чейин лечение кылганга жардам берет. То есть бул кандай лечениялар? Бул хронический острый простатиттер, аденома предстательной железа, тукумсуздук бесплодияларга биз өтө бир жакшы колдонуп, жакшы немелерди, жетишкендиктерди алабыз азыркы мезгилде. Демек бул баягы баласызмын дегендерге келинип, көрүнүп, дарыланып кетсе болот экен. Ооба, дарыланып кетишет. Күндө минимум 5 больнойдон 10 больнойго чейин процедура 20 мүнөттөн баштап жүргүзүлөт. Бир курс 10 күнгө болот. Бул аппаратты мен башка жерлерде көргөн эмесмин да, кымбат аппарат окшойт. Ооба, бул кымбат аппарат. Бул аппаратты основной бизде уролог врачыбыз орустар менен совместно иштеген үчүн, орустардын клиникасында ушундай аппараттар бар экен деп келгенде биз руководство менен чогуу сүйлөшүп ушундай аппаратты алдык. Жакында эле келди, жакшы аппарат, сонун аппарат. Кийинки кабинетке кире турган болсок, кийинки кабинетибиз бул перевязочный или малый хирургический кабинет болуп эсептелинет. Малый хирургический кабинетибизде не бар? Биринчи обязательно кварцовый лампа. Күндө 2 саат обязательно стерилизация кылынат кабинет. Кийинкилери аппарат коагуляция, сургетрон, ооба, жакшы. Малый хирургический операциялар кайсылар булар? Уролог менен совместно бул жерде варикоцелый операциялары жасалат, сүннөт, то есть обрезаниялар обязательно кылынат. Малый хирургический операциялар шул немеде хирургический столда кылынат, и освещениябыз бар. Хирургический свет бар экен. Ооба, хирургический светтерибиз бар. Инструменттерибиз баары таптаза, стерильный, обязательно күндө бир жолу алмаштырылат. Мына аппараттарда полный баягы жабдыктар стерилизация болот. Ооба. Жакшы. Мынага дары-дармектер коюп коюптур, бардыгы одноразовый аппараттар. Одноразовый идиштер, пакет экен, пакеттерде. Бул жакта жаңы ремонт эле, өтө бир сонун жакшы ремонт. Бул жакта уборный кабинеттерибиз бар, отдельный эркектерге, аялдарга. Ремонттон өткөн экен. Ооба. Таза аппак кылып краскалап коюптур. Так,
Бул жак Охо, мына. стоматологический кабинетибиз, кабинеттердин бири. То есть стоматологический услугалардын баардык түрү Адан баштап Яга чейин стоматологический услуга немелер кылынат. Кызматтар жасалат ушул жерде. Брекет коюлат, стоматологдордун баардык. Столдор жаңы экен, а? Столдор жаңы. Өтө сонун, мындан карагыла. Ооба. Столдор жаңы экен. Билинип турат да мына. Апа-апакай болуп. Сонун. Стоматологический кабинетибиз. Бул жакта өзүбүздүн өтө бир жакшы докторубуз эмгектенет. Өтө жакшы. Ассаламу алейкум. Учурда иш менен алек экен. Иш менен алек. Ушул кабинетте айта кетчү нерсе туугандар мына. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Рентген аппараты бар экен мына. Сразу чыгарып, рентгенге тартып, тиштин бардык ооруларын көрөт экен. Баягы нервти, ичини толугу менен тартып көрсөтөт. Андан сырткары мына светти көрүп турасыздар туугандар. Өздөрү ошол светтин жарыгы менен сүрөткө тартып иштешет экен. Өтө жакшы. Жабдыктары жаңы экен. Кийинки кабинетке өтөбүз. Дагы көрөлүчү? Так. Кийинки кабинетибиз айрыкча аялдардын кабинети. Гинекология. Гинекологический кабинет болуп эсептелинет. Көрөлүчү ишин. Гинекологический кабинетибизде не бар? Осмотр кылганга обязательно врач отурган жер. Гинекологический стол и УЗИ аппараты ушул жерде жайгашкан. Бул жерде гинекологический осмотр жасалат, гинекологический больнойлорду лечение менен алектенебиз. Врач-гинекологубуз. УЗИ аппараттары өзүндө экен. Ооба. УЗИге салып сразу көрүшөт экен. Ошондо баягы беременность боюнча, учетто туруш боюнча, скрининговый обследованиялар боюнча деги эле боюнда бар аялдар и болбосо женский жактан какой-нибудь заболеваниясы, оорусу бар аялдар коркпостон кайрылса болот. Бизде гинекологдор почти 3 гинеколог иштейт. 3 гинеколог деле, үчөөсү деле орустардын клиникасында эмгектенет. Биз клиникада совместный келип иш жүргүзөт. Демек тажрыйбасы бар экен. Тажрыйбасы ооба. Анда туугандар, атайын биздин айымдар үчүн биздин гинеколог адисинен бир катар маяк алып берели. Саламатсызбы, мен акушер-гинеколог Суранбаева Аниска. Кандай женский гинекологический ооруларыңыз же беспокоить этип жаткан суроолоруңуз болсо, анда биздин клиникабызга кайрылыңыз, доктор плюс клиникасы. Врачтардын кабинети. Бул жерде биздин медицинский клиникада врачтар, кайсыл врачтар эмгектенет. Бул биздин врач, уролог, андролог врачыбыз, лор врачыбыз бар, терапевт врачыбыз бар, и андан сырткары мен хирург, травматолог, ортопед врач болуп эмгектенебиз. Бул жерде больнойлорду прием кылабыз, необходимый обследованияларды, леченияларды ушул жерде өткөрөбүз. И Кудай буйрса жакшы жетишкендиктерге жетиштүү ушул күнгө чейин. Анда туугандар, биз ушул жердеги пациенттерден дагы бирөө сурайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуздар жакшы? Аллага шүкүр. Тинчписиң? Кандай болуп атат? Кызматтары кандай? Биринчиден ассаламу алейкум бардык кыргызстандыктарга жана Москва жергесинде иштеп жүргөн мекендештерге. Бул доктор плюс медицина борбору бул өтө мен үчүн пайдалуу нерсе. Бир аз сыркоо болсун дагы ушул жакка келип көрүнүп, Шавкатка бар, бул жакта ак тилек досубуз бар. Аллага шүкүр кызматтар өтө жакшы. Анан эң негизгиси кайсыл жагы жакшы десе, эң негизгиси адамдарга жакшы мамиле кылышат. Мамилеси жакшы. Башка клиника кыргыздардан караганда мамилеси жакшы, условиясы таза бары, бардык нерселерге шарттарга жооп берет да. Кандай болсо да биз келип бул жакка ар дайым Шавкаткаларды, ак тилектерди колдоп, реклама кылып, иншалла жүргөнгө ар дайым дайырбыз. Өтө сонун, таза, тынч жер. Демек туугандар, уктуңуздар, жылуу жумшак кабыл алышат, адамдарга жакшы сыпайы мамиле кылышат. Андыктан келе бересиздер. Баарыңыздар күтөбүз иншалла. Москвадан келген мигранттар үчүн кандайдыр бир скидкалар, кандайдыр бир жеңилдетүүлөр? Ооба, жеңилдетүүлөр көрүлгөн.
Кудай буюрса биз ар жума күндөрү определенный скидкалар боюнча иштеп жатабыз. Бул кайсыл скидкалар? Стоматологический скидкалар. Билесиңер, стоматологдордо обязательно биринчи прием бесплатный, рентген бесплатный. Ondan сырткары жума күндөрү может азыр келишип удаление, то есть тишти алуу акысыз кылып койгонго аракет кылабыз жума күндөрү. И шул видеону көрүп, шул видеодон келген больнойлорго 30%, может 50%ке чейин скидкаларды кылып беребиз. Мына туугандар, уктуңуздар. Биз сиздерге ошол айтып кеткенде скидкалар боюнча колдон келишинче жеңилдиктерди кылып берет экен. Андан сырткары ар бир оорунун өзүнө индивидуально карап, ошого карап иш чарасын көрүшөт. Буйруса, жакшы жаңылык, жума күндөрү тиш алуу бекер болуп калышы мүмкүн. Ансыз деле башка күндөрү деле зубнойлордун консультациясы, рентгени бесплатный экен. Андыктан коркпой келип, көрүнүп, дарыланып кетсеңиздер болот. Адрестерди экранга коюп койдук. Кантип келиш жолдорунда бир вариантын көрсөтүп койдук. Картадан карасаңыздар болот. Метрого болгону 4 минут пешком. Анда туугандар, сиздерге клиникага бара турган жолду көрсөтө кетели. Мына өзүңүздөр көрүп, метро Братиславскийдан чыгып келип атабыз. 3-чү выходу Братиславский метронун. 3-чү выходтан чыктык туугандар, эшикте жамгыр болуп атат. Перерва менен туру салсаңыздар болот. Ошол баягы метродон выходтан чыкканда эле туру жол менен салсаңыздар, мына ориентир мына. Жерде аптека бар экен. Ушул аптекадан кайрылып кирсеңиздер да болот. Туугандар, мына садик экен. Ушул садикти бойлоп өтөбүз. Ушуну өткөндө эле көрдүңүздөр. Метродон болгону бир 4 минут пешком бастык. Садиктен өткөндө эле мына көрүнүп турат. Медицинский центр Доктор Плюс деп жазып койгон. Ушул жака киресиздер. Машина менен келсеңиздер, мына парковкалары бар. Койсоңуздар болот. Парковкалар бары бесплатный, мына көрдүңүздөр, машиналар көп турат. Ушул жерге машинаны коюп, кирип, көрүнүп кетсеңиздер болот. Телефондорду жазып койдук, WhatsApp, Telegram иштейт. Андыктан жалпы баарыңыздарга ден соолук каалайбыз туугандар. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Дайыма бар болуңуздар. Эгерде медициналык адистердин кызматы керек болсо, кайрыла бересиздер. Урматтуу мекендештер, эгерде чек арага кирди чыкты кылам десеңиздер, Мукудинге кайрылыңыздар, өзү до конца барат, жолдо жардам берет.